турат. Адыхан мырза. Сиздики туура, бул идеалында. Биз кыргызбыз. Биз өзүбүздүн көз караш менен жашашыбыз керек. Эгерде райондо кайсы бир партия утуп чыккан болсо, ошол партияга карама каршы иштеген партиянын өкүлү, күйөрманы аким болуп турган болсо, эртеси күнү ушул маселе коюлат. Акимге ишеним көрсөтпөө, жаңы акимди шайлоо деген. Ушунчалык башаламандыкка барабыз. Өтө катуу башаламандык. Кудай сактагандан Кыргызстан бойдон турат. Азыр эмне кылыш керек? Шайлаш керекпи же депутат шайлаш керек? Биринчи кезекте конституцияны өзгөртүш керек. Бүт бардык башаты булак башынан булганган, ошол конституцияны өзгөртүш керек. Бүгүн Атамбаев билбейт, ал мамлекеттин башчысы эмеспи? Бүгүн Бабанов билбейт, кандай ыйгары муктары бар. Шуулдаган ат минген бойдон эле чаап баратат. Депутаттар туура маселе коюп атат. Айланайын, сенин ыйгарым укугуңда жок бул нерсе. Сен токто, бир аз сабыр кыл. Десе кечинде жанакы кечки сессия дегенибиз бар эле өңкө, түнкү сессияны өткөрө коет. 6 депутатты дайындай коет. Ары бири шуулдап кабинеттерге кире коет. Анан соодалаша коет. Аныңызга рахмат. Айылдык кеңештин депутаттары тарабынан райондун акими сунуштайт. 2, 3 кандай айтат эмне болсо. Айылдык кеңештин депутаттарынын ишенимине ким ээ болсо, ошолор айыл өкмөтү болуп калыш керек. Райондук кеңеш болобу, райондук кеңештин депутаттыгына. Туура идеалында ошондой. Бирок бүгүнкү күндө андай эмес да. Өтүкчү болсо дагы, же болбосо бир башка болсо дагы менин партиямдан болсун деген принцип жеп атпайбыз. Бирок сиздер учурунда ошол биз демократпыз, бардыгы эл чечиш керек, бардыгы элдин колунда деп келе жатып эле, анан кайра эле эмне үчүн депутаттар шайлашы керек деген нерсеге жетелеп атасыздар. Мен демократия дегенди эсиңизде болсо мен айтам да, эгер башаламандык алып барам десең, бүт барын чак челекейин чыгарам десең, демократия деген сөздү колдон да. Биз ата бабадан калган салт менен гана барышыбыз керек да. Бирок ата бабадан калган салт мезгилинде аксакалды, айылдын аксакалы, бир эле аксакал болчу, ажырашса да, мушташып кетсе да, үйлөнсө да ошонун баары акылдаштуу, туурабы өңкө? Ошол киши, ошол институт калбай калды да. Бүгүн кимдин базарда 2 контейнер болсо ошол башкарып атпайбы? Кээ ушунда да. Же аксакал деген ыйыктык жок, же бийлик деген ыйыктык жок, же сот деген ыйыктык жок да. Баары тебелен. Деп атабыз. Эл ким экен, ким экенин билсин. Жакшы жагы бар. Андан эч талаш жок, жакшы жагы бар. Эгер ошого жалпы коомчулуктун саясий маданияты жетсе да. Бизде айтып атпаймынбы, кээ бир айылдарга барып башың менен жер казып, ошол жерден суу чыгарып берсең дагы сени жактырбайт. Эмне үчүн? Себеп сен башка партиядансың. Сен башка айылдансың, сен башка райондонсуң. Барекеттин баары ушунда да. Өзүбүздүкүдөн болсун деген нерсе кыргыздын түбүнө тамырын жеп кетет. Кантип ошого жетиш керек? Кантип ошол ага чейин ушул тартипке алып келиш максатында каккан казыктай тартипти орнотуш керек. Бир киши жоопкерчиликти жеке кирт башы менен алышы керек. Андан кийин акырын жана өңкөм айтып аткан көч башы өзү таза болуш керек. Анан президенттик шайлоосу болобу, парламенттик шайлоосу болобу, сотторун деле бууп барып, андай кылып акчасын сала коюп, мына маселесин карабай дей коюп, биздин колубузда туруп атпайбы протоколдор. Демек сиз кайра эле ошол күчтүү, мыкты президент келсе деген айтып атасызбы? Күчтүү президенттик бийлик болуш керек. Ошол президенттик аткаруу бийлигин көзөмөлгө алып отурган күчтүү ыйгар муктар менен жогорку кеңеш. Жогорку кеңеш дегенде бизде кыргыздардагыдай 120 эмес. Айланайын 4 миллион калкың бар, анын дагы тең жарымысы Казакстан менен Россияда жүрөт. Бизге 60 депутат же бериле дегенде 45 депутат жетиштүү. Бирок Адахан мырза, биз 2 президентти көрдүк да, бирөө ошол сиз айткан күчтүү интеллектуал, бирөө 2 президент дегениңизде Айзада мындай да, Гитлер дагы канцлер болгон. Туурабы? Андан кийинки канцлер дагы канцлер. Кеп президент деп аталабы анда эмес, кеп кишиде. Мына Ельцин ушундагы Россияны караңыз. Россия талкаланып жок болгон, ошол демократияны алгыла деп отуруп. Мына Путин келди, Россияны кайра улуу держава кылып карматып койду го. Сиз кайра ишенесизби ошондой бир күчтүү киши келсе эле баары оң болуп кетет дегенге? Манас төрөлгөн Кыргызда уу чугур эмес. Мыкты азаматтар чыгат. Бул соодагер базар комдорунда жумушу бүтө турган мезгили келет. Биздин келкелибиз кетип калган заманда пейлибизге жараша да. Ооба, бирок сиз айтып жаткан ошол Путинде, мисалы, дүйнөдө кандай баа берилип жатканын билесизби? Путинге дүйнөдө кандай баа берилет? Күчтүү кишини эч ким жактырбайт. Себеп Россия күчүнө кирип келет. Ага кээ бир батыш идеологторуна жакпайт ал. Аларга талкаланып туруш керек.